Экинчи бөлүм. Сулайман Теңирдин ысымына арнап үй жана өзүнө падыша сарайын курууну ниет кылды. Сулайман 70 000 жүк ташуучуну, 80 000 таш сомдоочуну тоого жөнөтүп, алардын үстүнөн 3600 көзөмөлчү койду. Сулайман Тир падышасы Хирамга киши жиберип мындай деп айттырды: "Менин атам Дөөт үйүн куруп жатканда, кедир жыгаштарын кандай жөнөтсөң, мага да ошондой жөнөт. Мен Кудай Теңиримдин ысымына арнап үй куруп жатам. Ал үй Теңирдин алдында жыпар-жыттуу зат түтөтүп туруш үчүн, нан тартуусун дайыма коюп туруш үчүн, ишемби күндөрү эртең менен, кечинде, ай жаңырганда, Кудай Теңирибиздин майрамдарында чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чалып туруш үчүн курулат. Булар Ысрайыл элине түбөлүккө осуятталган. Мен куруп жаткан үй чоң үй, анткени Кудайыбыз өзү улуу, баардык кудайлардан жогору. Аны асман менен асмандардын асманы сыйдыра албай жатканда, ага арнап үй курууга кимдин күч кубаты жетет? Ага арнап үй кургудай мен киммин? Анын алдында жыпар-жыттуу зат түтөтүү үчүн эле куруп жатам. Ошондуктан мага алтындан, күмүштөн, жезден, темирден буюм жасаганды жана ачык кызыл, кочкул кызыл, жакут түстүү жип менен токуганды, ошондой эле оймо иштерин билген кишини жибер. Ал атам Дөөт даярдаган Жүйүт аймагы менен Иерусалимдеги менин чебер усталарым менен бирге иштесин. Мага Лебанондон кедр, кипарис, сандал жыгаштарын жөнөт. Анткени мен сенин кулдарыңдын Лебанон дарактарын жакшы кыярын билем. Менин кулдарым сенин кулдарың менен бирге барышат. Мен өтө көп жыгаштарды даярдашым керек. Себеби мен куруп жаткан үй чоң жана керемет жай болот. Бак кыя турган кулдарыңдын тамагына 20 000 кор буудай, 20 000 кор арпа, 20 000 бат шарап, 20 000 бат зайтун майын жөнөтөм. Тир падышасы Хирам кат аркылуу мындай деген жооп жөнөттү: Теңир өз элин сүйгөндүктөн сени аларга падыша кылып койду. Хирам дагы мындай деди: падыша Дөөткө Теңирге арнап үй жана өзүнө арнап падыша сарайын курууга ниеттенген. Акылман, түшүнүгү терең, акыл эстүү уул берген, асман жерди жараткан ысрайылдыктардын Кудай Теңирине даңк. Мен сага билимдүү, акылдуу Хурам Абиди жиберип жатам. Ал Дан уруусунун кыздарынан болгон бир аялдын уулу, атасы болсо Тир тургуну. Ал алтындан, күмүштөн, жезден, темирден, жыгаштан, асыл таштан буюм жасаганды, ачык кызыл, жакут түстүү, зыгыр, кочкул кызыл жип менен токуганды, оймо иштерин билет. Ал сенин чебер усталарың жана сенин атаң, менин мырзам падыша Дөөттүн чебер усталары менен бирге сен кандай иш тапшырсаң, ошонун бардыгын аткарат. Ал эми өзүң айткан арпа менен буудайды, шарап менен зайтун майларын мырзам кулдарыңа жөнөт. Биз сага канча керек болсо ошончо Лебанон дарагын кыйып, салга жүктөп, деңиз аркылуу Жаппага жеткиребиз. Андан ары Иерусалимге өзүң алып кетесиң. Сулайман атасы Дөөт санагандан кийин келген Ысрайылдагы бардык келгиндерди санап чыкты. Алардын саны 153 600 адам болду. Алардын ичинен 80 000-ин тоодон таш сомдоочу жана 70 000-ин жүк ташуучу кылып бөлдү да, аларды өз убагында иштетип туруу үчүн 3600 көзөмөлчү койду. Экинчи бөлүм. Балдарым, мен муну силерге күнөө кылбасын деп жазып жатам. Эгерде ким күнөө кылса, атанын алдында адил арачыбыз Иса Машаяк бар. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн, биздин гана эмес, бүт дүйнөнүн күнөөлөрү үчүн чалынган ырайым курмандыгы. Осуяттарын аткарбагандыгыбыздан улам аны таанып билгенибизди билебиз. Ким мен Кудайды таанып билдим десе, бирок анын осуяттарын аткарбаса, ал жалганчы, анын ичинде чындык жок. Ал эми ким анын сөздөрүн аткарып жатса, ал адамда Кудайдын жеткилең сүйүүсү бар. Машаяктын ичинде экенибизди ушундан билебиз. Машаяктын ичиндемин деген адам Машаяк кандай жашаса, ошондой жашашы керек. Сүйүктүүлөрүм, мен силерге жаңы осуят эмес, байыркы эле осуятты жазып жатам. Ал осуят силерде башынан эле бар болчу. Байыркы осуят бул силер башынан бери угуп келе жаткан сөз. Ошондой болсо да силерге жазып жатканым жаңы осуят. Ал анын жана силердин ичиңерде. Анткени караңгылык өтүп бара жатат. Чыныгы жаркырай баштады. Ким жарыкта жүрөм десе, бирок бир тууганын жек көрүп жатса, ал дагы деле караңгылыкта жүрөт. Ким бир тууганын сүйсө, ал жарыкта жашап жатат жана эч кимге азгырык болгон жок. Ал эми ким бир тууганын жек көрсө, ал караңгылыкта жүрөт жана өзүнүн кайда бара жатканын билбейт, анткени караңгылык анын көзүн сокур кылып койгон. Балдарым, силерге жазып жатканымдын себеби силердин күнөөлөрүңөр Машаяктын ысымынын урматына кечирилген. Аталар, силерге жазып жатканымдын себеби силер башынан бери бар болгон Кудайды таанып билдиңер. Силерге жазып жатканымдын себеби силер амал көйдү жеңдиңер. Балдар, силерге жазып жатканымдын себеби силер атаны таанып билдиңер. Аталар,
Силерге жазганымдын себеби, силер башынан бери бар болгон Кудайды таанып билдиңер. Жигиттер, силерге жазганымдын себеби, силер күчтүүсүңөр жана Теңирдин сөзү силердин ичиңерде жашап жатат. Силер амал көйдү жеңдиңер. Бул дүйнөнү жана бул дүйнөдөгүнү сүйбөгүлө. Ким бул дүйнөнү сүйсө, ал адамда атага болгон сүйүү жок. Анткени бул дүйнөдө болгон нерсенин баары, дене кумары, көз кумары жана турмуш тиричиликтеги текебердик, булар атадан эмес, бул дүйнөнүкү. Бул дүйнө өзүнүн кумарлары менен кошо жок болот. Ал эми Кудайдын эркин аткарган адам түбөлүк жашайт. Балдарым, замандын акыры келди. Машаяктын каршылашы келерин силер уккансыңар. Азыр Машаяктын көп каршылаштары пайда болду. Замандын акыры келгенин ушундан билсек болот. Алар арабыздан чыгып кетишти, бирок алар биздики эмес эле. Эгерде алар биздики болсо, биз менен калышмак, бирок алар чыгып кетишти. Баары эле биздики эмес экендиги ошондон улам айкын болду. Дегенкиси силер ыйык тарабынан майлангансыңар, ошондуктан баарын эле билесиңер. Чындыкты билбегениңер үчүн эмес, чындыкты билгениңер үчүн, ошондой эле ар бир жалган нерсенин чындыктан эмес экенин билгениңер үчүн жаздым. Исанын Машаяк экендигин жокко чыгаруучу жалганчы болбогондо, ким жалганчы болмок эле? Ким атаны жана уулду четке какса, ал Машаяктын каршылашы. Уулду четке каккан адамда ата да жок, ал эми уулду ачык тааныган адамда ата да бар. Башынан бери эмнени уксаңар, ошол ичиңерде жашасын. Эгерде башынан бери укканыңар ичиңерде жашаса, анда силер да уулдун жана атанын ичинде жашайсыңар. Ал эми анын бизге берген убадасы түбөлүк өмүр. Мен силерге адаштыруучулар жөнүндө жаздым. Дегенкиси андан алган рух силердин ичиңерде жашап жатат. Ошондуктан силер кимдир бирөөнүн үйрөтүүсүнө муктаж эмессиңер. Силерге баарын үйрөтүп жаткан ал рух жалган эмес, чындык. Ал силерге эмнени үйрөтсө, ошону сактап жашагыла. Ошентип балдарым, Машаяктын ичинде болгула. Ал келгенде кайраттуу болгудай, анын алдында уят болбогудай бололу. Эгерде анын адил экенин билсеңер, анда муну билип алгыла. Адил жашаган адам андан туулган. Накум 1 бөлүм. Нинеби тууралуу пайгамбарчылык. Эл коштук Накумдун көрүнүш китеби. Теңир кызганчаак, өч алуучу Кудай. Теңир өч алуучу, анын каары коркунучтуу. Теңир өзүнүн душмандарынан өч алат. Ал өзүнүн жоолорун аябайт. Теңир чыдамдуу, кудурети менен улуу, ал жазасыз калтырбайт. Теңирдин жолу куюнда жана бороондо, булут анын таманынан чыккан чаң. Ал деңизге тыюу салат, ошондо ал кургап калат, баардык өзөндөр соолуп калат. Башан менен Кармел куурайт, Лебанондун гүлү соолуйт. Анын алдында тоолор титиреп турат. Адырлар эрийт, анын алдында жер, аалам жана анда жашагандардын баары титиреп турат. Анын каарына ким туруштук бере алат? Анын каарынын жалынына ким чыдай алат? Анын каары оттой чачырайт. Анын алдында аскалар жарылат. Теңир ырайымдуу, кайгы күнү ал башпаана, ал өзүнө таянгандарды билет. Бирок баарын каптаган ташкыны менен Нинебини негизине чейин кыйратып салат. Анын душмандарына караңгылык түшөт. Силер Теңирге каршы эмнени ойлоп жатасыңар? Ал кырып жок кылат, аламат экинчи жолу кайталанбайт. Анткени тикенек сыяктуу, өз ара чырмалышкандар жана аракештер сыяктуу мас болгондор кургак самандай болуп таптакыр өрттөнүп кетишет. Сенден Теңирге каршы жамандык ойлогон, жаман кеңеш берген адам чыкты. Теңир мындай дейт: алар күчтүү жана өтө көп болушканына карабастан кырылып жок болушат. Мен сени кыйнап келгем, мындан ары кыйнабайм. Мен эми сенин мойнуңдагы анын мойын тургун талкалайм. Сенин кишендериңди үзөм. Сен жөнүндө болсо Ашур Теңир мындай өкүм чыгарып койгон: мындан ары сенин ысымың менен атала турган тукумуң болбойт. Сенин кудайыңдын үйүнөн таш буркандарды жана жасалма кудайларды жок кылам. Ал жерге сага мүрзө даярдайм. Анткени сен жек көрүндүсүң. Мына тынчтыкты кабарлаган жакшы кабарчынын буттары тоолордун үстүндө. Өз майрамдарыңды майрамдай бер, жүйүт, өз убадаларыңды аткара бер. Анткени мындан ары сенин жериңден мыйзамсыз адам өтпөйт. Ал таптакыр жок болду. 17 бөлүм. Иса өзүнүн шакирттерине мындай деди: азгырыктар келбей койбойт, бирок ким аркылуу келсе, ошол адамга кайгы. Ошондуктан ушул кичинелердин бирин күнөөгө түрткөн адамдын мойнуна тегирмен ташын илип, аны деңизге таштап жиберишсе, ал үчүн жакшы болмок. Өзүңөргө сак болгула. Эгерде бир тууганың сага каршы күнөө кылса, ага эскертүү бер. Эгерде кечирим сураса, аны кечир. Эгерде ал бир күндүн ичинде сага каршы 7 жолу күнөө кылып, сага 7 жолу келип, күнөөмдү мойнума алам десе, аны кечир. Элчилер Теңирге ишенимибизди арттыр дешти.
Теңир аларга: "Эгерде силердин сарыгычыдандай ишенимиңер болсо, бултут дарагына тамырың менен суурулуп деңиздин ичине отургузул десеңер, ал силерди укмак" деди. "Бирөөңөрдүн жер айдаган же мал кайтарган кулуңар бар дейли. Ошол кул талаадан келери менен кожоюнага тез келип дасторконго отур деп айтабы?" Тескерисинче ага: "Мага кечки тамакты даярда, мен тамактанып бүткөнчө белиңди бууп мага кызмат кыл, андан кийин өзүң тамактан" деп айтат да. Буйругун аткарган үчүн ал кулуна эмне алкыш айтабы? Айтат деп ойлобойм. Силер да ошолордой болуп, өзүңөргө тапшырылган ишти аткаргандан кийин, "Биз эч нерсеге татыбаган кулдарбыз, аткарышыбыз керек болгон ишти гана аткардык" дегиле. Иса Иерусалимге бара жатканда Самария менен Галилеяны бөлгөн чек ара аркылуу өттү. Ал бир айылга киргенде, аны пес оорулуу 10 адам тосуп чыкты. Алар алысыраак токтоп: "Иса устат, бизге райым кыла көр" деп кыйкырышты. Иса аларды көргөндө ыйык кызмат кылуучуларга барып, "Өзүңөрдү көрсөткүлө" деди. Алар жолдо бара жатышканда пес оорудан айыгып таза болуп калышты. Алардын бири өзүнүн айыкканын көрүп, катуу үн менен Кудайды даңктап, артына кайтып келди да, Исанын алдына жүз төмөндөп жыгылып, ага ыраазычылык билдирди. Ал адам самариялык эле. Ошондо Иса мындай деди: "10 киши таза болуп калбады беле, калган 9 гана. Кудайды даңктоо үчүн бул башка уруунун адамынан бөлөк эч ким кайтып келген жокпу?" Анан алага: "Тур, бара бер. Сени ишенимиң куткарды" деди. Фарисейлер Кудайдын падышачылыгы качан келе тургандыгын сураганда, Иса мындай деп жооп берди: "Кудайдын падышачылыгы көзгө көрүнбөй келет. Мына ал бул жерде же тигине ал тиги жерде деп эч ким айта албайт. Анткени Кудайдын падышачылыгы силердин ичиңерде." Анан шакирттерине мындай деди: "Адам уулунун күндөрүнүн бирин болсо да көрсөк деп эңсей турган күндөр келет, бирок көрбөйсүңөр. Силерге мына ал бул жерде же тигине ал тигил жерде деп айтышат, бирок барбагыла, аларды ээрчибегиле. Анткени асмандын бир четинен экинчи четине чейин чагылган кандай жаркыраса, адам уулу да өзү келген күнү ошондой болот. Бирок алгач ал көп азап чегип, бул муун аркылуу четке кагылууга тийиш. Адам уулу келген убакта да Нух пайгамбардын убагындагыдай болот. Нух кемеге кирген күнгө чейин адамдар жешти, ичишти, аял алышты, күйөөгө чыгышты. Анан топон суу каптап, бардыгы кырылып калды. Лоттун убагында да ошондой болду. Адамдар ичип, жеп, соода сатык жүргүзүп, жер иштетип, үй куруп, өмүр сүрүп жатышты. Бирок Лот Содомдон чыккан күнү асмандан от менен күкүрт жаап, бардыгы кырылып калды. Адам уулу келген күнү да ошондой болот. Ошол күнү ким үйдүн үстүндө болсо, ал үйдүн ичиндеги буюмдарын алыш үчүн түшпөсүн. Ким талаада жүрсө, ал артка кайрылбасын. Лоттун аялын эсиңерге түшүргүлө. Ким өз жанын сактап калгысы келсе, ал андан түбөлүк ажырайт. Ким өз жанынан ажыраса, ал тирилет. Силерге айтып коеюн, ошол түнү бир төшөктө жаткан 2 кишинин бири алынат, бири калтырылат. Чогуу жаргылчак тартып отурган 2 аялдын бири алынат, бири калтырылат. Талаада жүргөн 2 кишинин бири алынат, бири калтырылат. Ошондо алар Исадан: "Теңир, мунун баары кайсы жерде болот?" деп сурашты. Иса аларга: "Өлүк кайсы жерде болсо, жоору кузгундар ошол жерге чогулат" деп жооп берди.